Саламатсыздар, урматтуу радиошылар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күндүн тартибинде программасын мен Олодо. Бүгүн өзгөчө программаны ого алып чыккан турабыз. Анткени бүгүн 19 май. Эгерде тарыхый даталарга кайрыла турган болсок, пионер бүткүл союздук пионерлердин майрамы катары тарыхта калды. Убагында пионер катары жабуу тагынып, дайым даярбыз деген рапортты берип жүргөн Жогорку Кеңештин 1-чи, 2-чи жана 4-чү чакырылыштарынын депутаты Шарипа Садыбакасова сиздер менен жолугушууга келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Байрамыңыз менен. Рахмат. Балалыкка кайрылып, пионер куракты эстеп берсеңиз деп сизге микрофон сундук. Рахмат, саламатсыздарбы жааттуу угармандар. Бүгүн чын эле балалыктын эң өрнөктүү мезгили болгон, эң бир уюткулуу мезгили болгон курактарды эстеп, бүгүн пионерлер күнү экенин белгилеп аткан. Мурда бизге чоң байрам болчу эле булар. Азыр эми баягы балалыкты эскерүү күнү болуп эсептелип атат биз үчүн. Чындыгында ушул балалык кандай өттү деген болсок, жаркырап ошол пионердик уюмдагы иш-чаралар, ошондогу майрам күндөр, ошондогу жоопкерчиликтер, ошондо бул пионерден баштап тарбиялаш башталганда коомдун мүчөлөрү ошо мектептен тарбияланат. Мектептин алдында болсо мына пионердик уюмдар, пионер деген бир чоң жоопкерчилик экен деп сезчүбүз да. Ушу пионерден бир кандайдыр бир туура эмес жыйналыштарына катышып, анан ошол жерден бир өзүнүн адресине сын пикир угуп калчу болсоң, бул абдан катуу таасирдүү нерсе болчу. Ошондон улам мен ойлойм, ушу биздин бала чагыбыз абдан жакшы нускада, жакшы доордо, жакшы мезгилде кабыл алынган экен. Себеби азыр деле ошол кырдаалдагы пионер аркылуу, комсомол аркылуу, партия аркылуу тарбияланган инсандардын баары өзүн дайыма жоопкерчилик сезет, дайыма мамлекет алдында, эл алдында, жакындар алдында, үй бүлөнүн алдында деле дайыма ошол жоопкерчиликте маңдайыбызда турат деп эсептейм мен. Ошондуктан ушул күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, баарыңыздарды куттуктап кетким келет. Жаркыраган бала чак дагы да болсо биздин мамлекеттин камкорчулугунда эч качан бул маселе көмүскөдө калып каралбай калган эмес. Дайыма ата эненин эмес, ушу жалпы коомчулуктун ошол менен бирге мына парламенттин алдында дагы тарбия келечектеги жакшы муундар өсүп чыгышына өгүлгү болот деп ошо балдарга бүгүнкү күнгө чейин көңүл буруп атканы ошондон болсо керек. Балалыкка кайрылганда ошол өзүңүздүн пионер курагыңызда эсте калган кандай учурларды айтып бере аласыз? Костер жактыңыз беле же рапорт берип, отряд советинин председатели, дружина советинин председатели деген милдеттер бар беле? Ошо пионер деген нерсеге абдан бир сыймыктуу болчубуз да. Дайыма мектепке келгенде жанагы ак кичинекей блузканы, анан кийин кысыл галстук тактырчу да. Анан биз өзүбүздү бир сыймыктуу сезчүбүз. Себеби жана кысыл галстук деген бир кандайдыр чоң символдой болуп көрчү да балалык кезде. Анан ошондо үтүктөп, ошо кичинекейлик кезибизде бирок ошондо үтүктөгөндү үйрөнүп, ошондо бир жаркыратып тагып жүрсө экен депчи. Кокустан ошондо биз бир мектепте, бир класста сөзсүз бир дружина болор эле. Анан ошонун мүчөсү катарында, ошонун бир тиги анан айтып калды, ушул класстар аркасында бир кичине эме сынап өтөт. Кайсы дружина күчтүүрөөк экен, жүрүш турушунан, сабактан, ырдан депчи. Анан бизде перерыв сайын анан коридорго тургузуп ырдачу, киминдерди тигуларды ырдачубуз да. Анан ошол мен айтты, сен моундай декларацияны айтасың, декламацияны айтасың депчи. Анан кийин айтып келип эле бир убакта айта албай калдым, туруп эле калдык. Анан баарыбыз эмне билем, мен ыйлап жибердим. Анан мен ыйласам балки дружинабыздын баары ыйлады классыбыз мененчи. Анан баары күлүп токтотуп, анан кийин бизди аябай окшойт, баары бир бизге уттуңар деп кийин эмени берип койду, жанагы значокту, флагты. Ушундай бир окуя болгон, эстен кетпейт. Ошондо бир катуу уят болгон бала кезинде, унутуп калыпчы. Андан кийин ошол дагы катуу сабак болуптур. Бир нерсени айтканын алдында мынабы жазмышты окуп айтып бериш эме да, бирок ошону жатка билип айтып берип, элдин көңүлүн буруу ошол жактан тарбияга калган экен да.
баягы адашпайын деген контрольный функция мээде калып калат экен да. Ушул пионерлердин дагы бир өзгөчөлүгү Тимурчулар командасы аркылуу мисалы ветерандарга барып жардам көрсөтчү дегендей, анан аскердик оюндар катары Зорница деген оюндары бар эле. Ушул тараптан өзүңүздү кандай сынап көрдүңүз? Биз жанагы программабызда бар болчу, кары картаңдарга барып, биз айыл жеринде чоңойдук да, мен ат башында чоңойдум. Эшиктердин алдын суу сээп туруп шүпүрүп берчүбүз. Анан кийин тиги багы топурак деп барыбыз, ошондой асфальт эле жок ал мезгилде. Топурактын үстүнө чакырдап суун чачып, анан кийимибизге чачырып, кофталарыбыз бар болгон, бирок ошо карабызда. Анан бир апа барып урушча, силер кийим шыпыр бердим, келбегиле бияка, жөн койгула, ырсытпай депчи. Анан кийин базарга барып, бирдеме алган кишилердин оорун жүктөрүн көтөрүшүп бергиле дейбиз да. Анан кийин ага барсак деле мындай колубузга көп нерсе тийчүбүз, кичинекей эмес көрсөбүз. 9-10 жаштагы кыздар, анан кийин биз жожуруп барып бирдеме көтөрөм десең, жанагындай ырсытпа деп урушуп койт экен. Ошол бирок бул деле өзүнчө чоң тарбия, эмгек да, эмгек үйрөтүү деген сөз да. Улууну сыйлаган үйрөтүү деген. Анан үрп адатты колдоо деген. Ошондон формироваться этилет турбайбы үрп адат. Анан маданияттын өзөгү чын эле чоң сыйлоодо да. Ошол мен ойлойм, ушу пионер уюмунда ошол адамдын бир калып алышына, дүйнөгө болгон, коомчулукка болгон көз караштын калып алышында бир өзөк болот турбайбы деп ойлойсуң да. Ошол кездеги чыгармаларды эле карасаңыз, мисалы Кычан Жакыпов, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская деген сыяктуу бир топ эр жүрөк баатырлардын жаш бала чагынан эле мындай патриоттук сезими күчтүү болгонун билчүбүз да. Ошол чындыгында эле ошол пионерлердин эң бир мисал кылып, сыймыктанып айтып жүрчү чыгарманы ошол Кычан Жакыпов болгон да чындыгындачы. Анан кийин анын мамлекеттин башына ооруп мүшкүл түшкөндө, сен кичинекейсиңби, баласыңбы, чоңсуңбу, баары бир карабай эле бир кычан чыгат экен да. 10-да болобу, 15-де болобу, 12-де болобу, баары бир жоопкерчилик жүрөктө болот экен да, коргоюн ушуну. Оорекинде бузулуп аткан нерсени айтып коеюн, жеткирип коеюн депчи. То есть ушу одоно нерселер коомдо тартипти бузган, ошол жат көрүп калат турбайбы да. Азыр эми мен айта албайм, балдарыбыз такыр өзгөрүп эле начарлап кетти деп. Бирок ар бир доордун өзүнүн бир ыкмалары, өзүнүн бир тарбия багыттары бар турбайбы. Азыр бизде болсо балдарыбызды интернет тарбиялап атат, компьютер тарбиялап атат, сотка тарбиялап атат. Кээде ата-эне өзү кошулуп балдар менен сот ойноп атышат. Балким бул доордо бизге кут болсун деп ойлойсуң да, өтө эле жакшы жагына жоройлуу депчи. Бүттүн ушу менен өнүгүп атпайбы депчи. Бирок ошонун арасында дагы ошол оюндардын арасына бир кыргыздын нарктуу бир оюндар деле бар, ошолорду бир чыгарып, акырын кыргыздын атын ушул оюндар менен деле белгилеп койсоң болот эле деп ойлоп коем менчи. Мисалы тиги чүк атышмай деп деле жанагы хан таламай деген ошолорду эметип койсо керек балким болор эле депчи. Анан тиги программисттерибиз бар, анан кийин ошол деңгээлге жеткенде ошондой болор. Рахмат. Элибиз журтубуз аманчылыкта, жакшы деңгээлде, жакшы нарк менен өмүр сүрүп аманчылыкта болор. Ушул депутат кезиңизде пионердик куракка кайрылуунун бир өзгөчө эсте калган учурларын эфир башталганча айтып отурдуңуз да. Жагуу тагынып көрдүңүздөрбү депутат болгону? Жагуу тагынып депутат болгону антке жокпуз. Бирок ушул мезгилде былтыр ошо пионер уюмунун 100 жылдыгына деп жагуу тагындык опера балет театрында чоң иш болду, чаралар. Ошол жака катыштык да. Анан как раз биздин мезгилибиз деле азыр пионерге тушташ мезгил экен, аптада сүйүнүп, кубанып, бир жоопкерчиликти сезип, ошол балалык күндөр келип, балалык деген адам менен кошо жашайт турбайбы деген сезимге келип, толкунданып, жакшы өткөрдүк ошол иш чараны. Рахмат сизге дагы бир жолу, байрамыңыздар менен. Ушул
балалык доорун пионердик турмуш менен коштоп өткөргөн баардык замандаштарыбызды улуу муундарды дагы майрамдары менен куттуктамакпыз. Бүгүн парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку өзгөчө чыгарылышында Жогорку Кеңештин 1-2 жана 4 чакырылыштарынын депутаты Шарипа Садыбакасова болду. Саламатта болуңуздар.